Мен атым Кымбат Жусубалиева Кымбат Кыдырмышевна. Нарын областына караштуу Атбаш районунун Акмуз айылынан келдим. Ушу кезде Богач атында орто мектебинде орус тили жана адабияты сабагынан сабак берем. Буга чейин 2 жолу айылдык кеңешке, 1 жолу райондук кеңешке депутат болгом. Ошо депутат болгон мезгилдерде депутат аялдын мүмкүнчүлүгү көп экенин билдим. Анткени биздин айылда Советтер Союзунан курулуп бүтпөй калган клубдар болчу. Анан максатым ошо жаштардын жана аялдардын эс алуусуна шарт түзүү болчу. Анан ошол клубка Аристин жардамы менен проект жазып, анан реконструкция кылып, азыр ал клуб иштеп жатат. Дагы бир мүмкүнчүлүгүм болду. Жанакы чечим чыгаруучу жердеги аялдар бюджеттин ачык айкындуулугу, айыл өкмөтүндөгү бюджеттин ачык айкындуулугу жөнүндө семинар тренингге катышып, анан ошол жерден элдик жыйындарда элге ошо чогултуп аткан жана налогдон түшкөн, жайыттан түшкөн акчалардын ачык айкындуулугун элге жарыялоо. Мына ошо күнгө чейин азыр айыл өкмөттөр ошол айылдык жыйындарда элге ошо отчет берүүнү колго алдым, уюштурдум. Ошол мен немем болду. Анан эми бияка келген максатым ошол жанагы чечим чыгаруучу жерге барган аялдардын мүмкүнчүлүктөрү абдан көп болот экен. Эми кийинки кадамды жогорку кеңешке койсомбу деп атам. Мен баягы эме болгондой бышып жетилдим го. Аны сөзсүз ошо айыл жериндеги бизде мисалы үчүн 70% айыл экен Кыргызстанда. Ошол айыл жериндеги айымдардын проблемасы, көйгөйлөрү ошо жогорку кеңешке барып ошолорду көтөрсөмбү? Айыл көтөрүлгөн кезде анан мамлекет көтөрүлөрүн билем.